Соода кандай жүрүп атат? Да, шүгүр. Азыркы салык режимдерге кандай карайсыңар? Салык төлөө жолдору жеңилдетилиши керек, ар бир товарга электрондук транспорттук коштомо кагазын толтуруу маселе жаратууда. Мындай талаптар салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов менен Кара Суу базарынын соодагерлери жолугушуу учурунда көтөрүлдү. Биз СПУ боюнча биз только башка аймактарга сатсак гана эфси жаза алабыз да. Азыр эми налоговый кодекс менен банктын өздөрүнүн ички мыйзамдары бири-бирине дал келбей атат. Биз банкка документтерибизди алып келип, мына биз айына 83.400 мына налог төлөп атабыз, жылына миллион төлөйбүз. Мына импорт боюнча бизге мына Свифт мына акчаны которуп бергиле десек, бизге СФ алып келгиле деп атат. Ушундай эле Спецрежим боюнча калса, бизге аябай сонун. Анан кийин эм банк кылып койсо, биз эм банктарда төлөйбүз. Учурда электрондук транспорттук коштомо кагазын дөңүнөн товар айланткан ар бир ишкер колдонууга милдеттүү. Бул товарды бир жерден экинчи жерге жеткирүү үчүн керектеле турган документ. Салыктын бул түрү соода менен алектенгендерге кошумча түйшүк жаратууда дешет. Мындан улам аны жоюп салуу боюнча маселе басымдуу козголду. ЭТТНди алып салып же киргизген менен биз пайда же зыян көрбөйбүз. ЭТТНге кирип чыгыш, жанагы ЭТТНди иштетиш немелери оорураак система болуп калган үчүн гана. Ал бухгалтерский знания же башка бир окуп чыгыш керек экен ЭТТНди ошол жөнүндө. ЭТТНди бир упрощенный бет кылып, ЭТТНди ушундай кылып берсе, жеңилдетип берсе, эл иштеп, көпчүлүк базарда иштеген ушу бухгалтердик кесиби жоктор дагы ошону жеңилирээк жолу болсо ЭТТНди иштетенге элдер иштете берсе керек. Оорчулук болуп калды, себеби биздин ар бир товарыбызга, ар бир колдонгон товарыбызга ЭТТНге документ керек болуп калды. А биз документти каяктан алабыз? Биз базардан баарын базардан сатып алаткан болсок, карапайым эл мисалы үйүнөн барып бир мешок картошка сатса, бир мешок картошка бизге ЭТТН жазып бербейт да. Соодагерлердин пикирин жеринен уккан салык кызматынын төрагасы электрондук транспорттук коштомо кагаз маселеси жоюларын айтты. Салыктын бул түрү ири товарларга гана калтырылат. Ал үчүн мыйзам иштелип чыгаарын кошумчалады. Бүгүнкү күндө ЭТТК 13 миңден ашуун ар кандай товарга колдонулат. Электрондук транспорттук коштомо кагаз мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калат. Ага катар импорт менен алектенгендерге дагы талап кылынат. Жоюлат, анткени биз президентибиздин тапшырмасы менен жумуш жутуп, мыйзам токуп, парламент колдоп берип, анан президентибиз кол койсо, ошондо жоюлду деп айтсак болот. Азыр жоюлууга багытталган иш-аракеттер жүрүп атат. Эгерде концепция боюнча айтсак, ушул жеңил жана орто жана кичинекей ишкерлерге жоюлат. Ал эми крупный, ири ишкерлерге наоборот күчөтүлөт. Жөнөкөйлөштүрүлөт, бирок күчөтүлөт. Экөө баягы бир түшүнүк да. Буга чейин да салыктын жаңы эрежелери соодагерлердин бир топ нааразычылыгын жараткан. Ал негиздөө Кара Суу менен Дордой базарындагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштөөгө өткөрүлгөн. Анда салык төлөө ким канча соода кылганга карап аныкталган. Алсак жылына 8 миллион сомго чейин соода кылгандар айына 3,5 миң сомдон төлөшөт. Буга чейин Кара Суу базары патент менен иштеген мезгилде бир жылда 92 миллион 96 миллионго чейин бир жылдык салык жиналган. Азыр 6 айдын ичинде особый режим менен, өзгөчө режим менен 110 миллион акча жиналды. Көп темп рост 169%. Жакшы эффект берди. Ошол бир жылда мурун 92 миллион берсе, азыр биздин расчеттор боюнча бир жылда Кара Суу базары 196 миллион акча берет. ЭТТН сөзсүз бюджет образующий товарларга сөзсүз прослежка керек да, өсөт. Ошо ЭТТН пайдаланганыбыз эсебинен ошол жылдан жылга биздин чогулткан сбор өсүп келатат да. Кара Суу районунда былтыркы жылы 2 миллиард 200 миллион сом салык топтолгон, анын ичинен аталган базардан 196 миллион сом салык жыйналган. 2022 жылдан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машина, электрондук эсе-фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы өңдүү, салыктык башкаруу, санариптештирүү иштери жүргүзүлүп келет. Алмагүл Эрке, Багызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.